Салам биздин досторубуз, кандайсыздар? Барыңыздарга сагынычтуу саламды айтам дагы. Кайрадан 10 мүнөттүк чай кайнаганча 10 мүнөт деп аталган кыска кичинекей подкастты баштадык. Таңсаардан өзүңүздүн мээңизди, акылыңызды, жан дүйнөңүздү биз менен азыктандырыңыз. Анткени биз бул акыркы подкасттарда аял затын түшүнгөнгө жардам берип жатабыз. Тактап айтканда бүгүн биздин цикл эркектерге аялдар тууралуу өзгөчө жашыруун деп аталат. Бул китептин автору Шонти жана Джефф Фейлдан дал ушул авторлордун изилдөөлөрүнүн негизинде, турмуштук тажрыйбасынын негизинде алынган маалыматтар менен бөлүшүүгө даярмын. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Мурунку подкасттарда аял заты кандай ойлонот? Эмне үчүн аял заты андай ойлонот? Аял заты бизден эмнени күтөт? Алар үчүн коопсуздук канчалык маанилүү? Ушул керектүү темалардын тегерегинде сөз кылганбыз. Бүгүн болсо баарын өз эсебиңизге кабыл албаңыз деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Ошондуктан алыстабаңыздар. Мурдагы убактарда эркектердин көпчүлүгүндө эле баягы аялымдын маанайы пас болсо, же бир нерсеге капа болуп турса, ал менден кыйкым таап жатат, жагымсыз окуя үчүн мени күнөөлөп жатат деп эсептечүмүн. Бирок азыр аялымдын ойлору жалгыз эле мен тууралуу эместигин, анын менден башка дагы убайымдары көп экендигин түшүндүм. Ошондой болсо дагы жан сезимдерин төгүш үчүн эң ылайыктуу угуучу катары алар күйөөлөрүн эсептешет. Албетте бул туура ой жүгүртүү. Анан ушул жерде көйгөй катылып турат. Эркектер аялдар аларды жемелеп жаткандай сезип коргоно башташат. Аялдар болсо күйөөлөрүн жемелейин деп ойлогондо эмес, болгону өз сезимдери менен бөлүшкүсү келген. Ошентип биз баарын өз эсебибизге кабыл алганды, коргонууну токтотушубуз керек. Бир аял бул тууралуу мындай деген: мен күйөөмө экөөбүздүн мамилелерибизге тиешелүү өзүмдүн сезимдерим жөнүндө айтып жатканымда жөн гана сезимдерим менен бөлүшүп, жагдайды талкуулагым келет. Бирок ал бул сөздөрдү өзүнө каршы сын пикир катары кабыл алып, кырдаалды курчутуп жиберет. Мен мындай сөздү деги эле баштаганыма өкүнүп калам. Ал мага: албетте мен дайыма бардыгын туура эмес жасайм, же сага эч нерсе жакпайт дейт. Бирок чындыгында мындай эмес. Натыйжада сүйлөшүүлөр максатына жетпей калат. Ал менин оюмду айтып, көйгөйдү талкуулоону кааларымда, аны жемелейин деген максатым жок экендигин түшүнүшүм. Эркектердин инстинкти, эгерде бирөө биздин кычыбызга тийсе, колубузга курал алып, калканыбызды алдыга сунуп, же андан жаманы чабуул коюубузду талап кылат. Мындай кырдаалда сын пикирдин отуна туш болгонубузда дагы инстинктке жетеленбей, көңүл коюп укканыбыз туура. Чындыгына келгенде, сын пикир айтылбаганын эске алып, аялыңыз экөөңөрдүн ортоңордогу мамилеңерди талкуулоо сунуш кылынат. Ушундай жол менен талаш маселелерди ачыкка чыгарып, аялыбызга болгон сүйүүбүздү жана камкордугубузду көрсөтүп, мамиледеги кризисти жеңүү аркылуу бекемдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Түшүнсөңүз, ал сизди баалайт, аялыңыз сизди баалайт. Эгерде сиз аялыңызды кантип туура угуш керек экендигин өздөштүрсөңүз, чатак кырдаал күтүрбөй чечилет. Биздин изилдөөлөрүбүзгө карасак, аялдардын 60% эгерде күйөөлөрү аларды аягына чейин укпаса, сезимдерине ортоктош болушпаса, көйгөйдү чечүүнүн дурус жолдорун кабыл алышпайт. Мындан кийин сурамжылоого катышкан аялдарга күйөөңөрдүн берген кеңештерине эмоциялык эмес, практикалык пайдалуулугу жактан баа бергиле деп сунуш кылдык. Жыйынтыгы бизди аябай таң калтырды. Бул кеңештерди катышуучулардын 3/2 бөлүгү пайдалуу деп аташты. Ал эми 80% көйгөйдү чечүүдөгү бул кеңештерди кабыл алышты. 19% гана бул кеңештерди кабыл алууга болбойт деп эсептешти. Акыркы эсепте бул белимдөгү сурамжылоодон келип чыккан баардык маалыматтар үй бүлөдөгү мамиленин жакшырткысы келген эркектер жетиштүү көңүл бурбаган принципти айгинелеп турат. Уга билген эркек чоң артыкчылыкка ээ болот. Эгерде биз аялдарды алар каалагандай уга билсек, жаңжалдарды ырбап кете элегинде чечүүгө, алардын сезимдерин жакшы түшүнгөнгө жана дайыма туура чечимдерди кабыл алууга жетишебиз. Эң негизгиси, аялдарыбызды укканды үйрөнүп алгандан кийин аларга болгон сүйүүбүздү көрсөтүүнүн дагы бир мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Бир аял мындай деп сырын ачкан: экөөбүз сүйлөшүп, ал мени толук уккандан кийин мен аны аны мен үчүн абдан кымбат экендигин айткым келет дейт. Караңызчы,
Мына сага. Кийинки бөлүкчү өтө кызык. Бул төшөк маселеси тууралуу. Эми анын баш тарткандыгы ал үчүн сиз кызыксыз болуп калганыңызды билдирбейт. Аялдын сексуалдык каалоолору анын ички дүйнөсү менен кандай байланышта жана эмне үчүн сизге өзүмчүлдүгүңүздү туюуга туура келет? Денелик жактан аял эркекке караганда секске азыраак муктаж. Бирок бул аял түгөйүн канчалык деңгээлде каалай тургандыгына тиешеси жок. Бул бөлүм сиздин эркектик сапаттарыңыз үчүн олуттуу сыноо болот. Мен эки нерсени бир убакта аткарууга чакырам. Айкын ой жүгүртүү жана секс тууралуу ой жүгүртүү. Эркектер так ой жүгүртүүгө жөндөмдүү экендигин жана төшөк тууралуу баарын биле тургандыгына ишенем, бирок бул экөөнү бирге алып жүрүүгө келгенде тилекке каршы жеңилип калабыз. Буга Шонтинин өзгөчө жашыруун аялдарга эркектер тууралуу деп аталган китебинин презентациясына Колорадо шаарына чогулган 450 аялдан төшөк тууралуу айкын чындыкты көп өлчөмдө алганымдан кийин ишенгем. Шонти ал презентацияда китепти жазып жатканда өзү жасаган ачылыштары менен бөлүшкөн эле. Бул чогулушта мен жалгыз эркек болгондуктан көп таң каларлык таасир алдым. Мен үчүн эң жагымдуу нерсе өтө жандуу талкуулоо болду. Аялдарга дээрлик баардыгы секске гана тиешелүү болгон суроолор берилген эле. Чогулган аялдардын кызыкчылыктарынын бирдейлиги мен үчүн күтүүсүз болгондуктан берилип жаткан суроолорду укпай калып жаттым. Атлантага кайтып келгенден кийин досторумдун аялдары төшөккө биз ойлогонго караганда көбүрөөк кызыгышат деген оюна кошулдум. Бул окуя Шонти экөөбүз аялдардын контролдук топторунда тереңдетилген изилдөөлөрдү баштаганыбыздан бир аз мурда болуп өттү. Андан бери менин кубануум сезилерлик солгундады. Анткени тилекке каршы реалдуу көрүнүш Колорадодагыдай шаттуу эмес болуп чыкты. Буга кошулуп бүгүнкү күндө менин аялдардан укканымда жашоодогу ошондогу мени таңданткан жагымдуу маалыматка таптакыр дал келбейт экен. Ошондуктан мен бүгүн бул аялдарга алардын күйөөлөрүнүн төшөккө болгон арбын кызыгуулары тууралуу мүмкүн болушунча көтөрүңкү мазмунда айтып берүүгө күч жумшап атам. Аялдар мага сыпайы түрдө карап жатышат. Анан алардын бирөө бир аз тартына мындайча сөз баштайт. Шонти китебинде жазганына караганда секс эркектерге алардын жан дүйнөсүнүн саламаттыгы үчүн керек экен. Андай болсо аялдар эркектердин бул муктаждыгына кандай мамиле кылыш керек экендигин билгилери келгени табигый иш. Эң жакшы деп ойлодум мен. Азырынча бардыгы жакшы баратат. Ал суроону талкуулоо али алдыда экендигин түшүнүп турат. Бул аялдарга төшөктүн абдан керек экендигинен эмес, деп улантты ал. Көп аялдар секске эркектердикиндей деңгээлде муктаж болушпайт, бирок эркектердин муктаждыгына кандай мамиле кылыш керек экендигин билгилери келет. Аргам түгөнгөндөй Шонтиге суроолуу көз караш жиберем. Ал макул боло, ооба, ушундай деп макул боло башын ийкеди. Кызык достор. Негизи аалам өзү кызык, адамдар кызык, ар бир адам кызык. Аял башка, эркек башка. Анан бири-бирин түшүнүп, бири-бирин кабыл алып, бири-бири менен эри шаркак болуп жашоо албетте бул кыйын. Бул чоң искусствону, талантты талап кылат, бирок ошол учурда эле бул мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү подкасттын аягында ар бир үй бүлөдө ынтымак болушун каалайт элем жана келинчегиңиз кандай ойлонот, жолдошуңуз кандай ойлонот, буга дагы көңүл бурууга чакырам. Достор, бардык сүйүктүү досторубузду Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам, биз менен бирге болуңуздар. Алды жака комментарий кылып жазып кетиңиз. Биздин подкасттар сизге пайдасын тийгизип жатабы? Негизи аялдар жөнүндө кандай ойдосуз, эркектер жөнүндө кандай ойдосуз? Өзүңүздүн пикириңизди, оюңузду жазганды унутпаңыз. Баарыңыздарга көңүлдүү күн каалайм. Бар болуңуздар жана аман болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.